Birinci байлық, денсаулық екенін барлығымыз біліп, сезіп тұрамыз да. 5 işlemede тұрады. Специальный фартук, специальный бахилалар бойынша бізде азы бөлімде жағынан неме болып жатады. Шоға специальный бахилалар келген. Одан сырттары мына многоразовый маска. Многоразовый маска бір күнде іштете берсе болады. Қайда іштеткен иче тоже многоразовый. Азыркысы шаардағы бардығы немелерге жаштардың атынан қимылай немесінен әрекет қылып, как раз ең самый первый необходимость бойынша ең бірінші керекті немелерден алып. Бардығымыз мына күнде birinci байлық, денсаулық екенін барлығымыз біліп, сезіп тұрамыз да. Жаш баладан чоң кішіге чейин барлығымыз дүние жүзінің елі білдік та. Денсаулықтан башқа ештеңе керек емес екенін барлығымыз білдік. Шундай еліміз қиналып, мындай індет менен күрөшүп турган мезгилде шундай жигиттерибиз биздин Кыргызстаныбыз чукур эмес экен. Мамлекет тарабынан да бир топ канча деген элибизге болгон камкордуктар болуп атат да. Бүгүнкү күндө канча деген мамлекет тарабынан жардамдар болуп атат. Бирок ушундай мезгилде биздин баягы деринде бар балдарыбыз үйүндө жөн отурбастан колунан келген жардамдарды кылып атышат да. Анын ичинде ушул мекенин кыймылын балдары дагы көп жардамдар кылып атышат. Алгачкы күндөрдөн баштап ундарды берип атат, тамак аш, азык-түлүктөн жардам берип атат. Ушул маска тиккен компанияларга мына ушул серияларын ачып чыгып, акчалай жардамдарын берип атышат. Мына биз жакында кайрылган элек эмне жардам дегенден бардыгы жетиштүү Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күндө бизге эң абадай керек болуп аткан ушу медиктерди сакташыбыз керек, врачтарды сакташыбыз керек. Ушуларга болгон мындай защитный кийимдер болсо жакшы болот эле деп сурансак, мына азыркы полностью жетекчиси айткандай, өздөрүнүн каражатына мына башка чет мамлекеттен ушундай көп жолку кие турган защитный кийимдерди мына баасы 600 000 сомдук, 103 6 сомдон алып келип берип атат. Мындай 10 000 дана маска, мындан сырткары мына бүгүнкү күндө элдин калың катмары менен түздөн-түз иштеп аткан ушул укук коргоо органдары мына канча деген шаардын милициялары түнү күнү элибиздин коопсуздугу үчүн мына калаада иштеп атат. Алардын ден соолугу менен мына чынын айтыш керек, бүгүнкү күндө мамлекеттер күрөшүп атат, бирок ошолордун коопсуздугуна карашыбыз керек болот. Буларды ар бир ушул ишке жумушка чыгып, кая үйүнө кетип атканда ушу милицияларыбызды дагы коргоо кызматкерлерибиз дагы дезинфекциялап, алардын дагы ден соолугун карашыбыз керек болот. Бүгүн мына азыр бизге жакшы кабар айтып келди. Ушул шаардын ички иштер башкармалыгына мына дезинфекциялоочу туннел деп коет, ошо туннелга коюп берип атат экен да. Мына жакын арада шаардын дагы башка бөлүктөрүнө дагы жерлерине дагы алып келип коюп беребиз, медиктер үчүн дагы алып келип беребиз деп атат. Мен эмне дейм, ушул жакшыны жакшы деп жүрүшүбүз керек. Жакшылык кылган адамга элдин атынан бул биздин түздөн-түз милдетибиз. Эң негизи Кудай билиш керек, кылган жакшылыкты, бирок пенде үчүн, эл үчүн дагы айтып коюш керек. Мына мен ушу мекенин кыймылын балдарына, жетекчилерине, шаардын элинин атынан, шаардык мэриянын атынан, өзүмдүн атынан чоң ыраазычылык билдирем. Иштеринде ийгилик болсун, Кудайым колдосун, ушу жакшы тилек максаттары дайыма ишке ашып, үй-бүлөлөрү менен күч болуп, ушу элге дайыма кызмат кылганга жеткизсин да Кудай. Анан мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы элибизге дагы кайрылам. Мына ушул карантинде өзгөчө абалды туура түшүнүү менен саламаттык сактоо кызматкерлери, укук коргоо органдары биз койгон талаптарды аткарып, туура түшүнүү менен ушул өзүңөрдү мына карантинде сактап отуруп атасыздар. Мына бүгүн дагы
апрелден айдын аягына чейин 30 апрелге чейин дагы 15 күнгө узартылды. Биз Кудай буюрса болгон аракетибизди урматтуу президентибиз башында туруп жасап атабыз. Биз шаардыктарды, шаардын коноктору бүгүнкү күндө келип шаардын ичинде жашап аткан адамдарды бирин дагы Кудай буюрса мындай ачка калтырбайбыз деп ойлойбуз, туура түшүнүп атабыз. Бүгүн жумуш жок, күнүмдүк оокатын кылган адамдарыбыз мына шаардын ичинде аябай көп. Бирок ушундай ишкерлерибиз, мамлекетибиз бар экен. Болгон аракетибизди мына шаардык мэрияга жардам берип, биз тизмелерди түзүп, жардамдарды берип атабыз. Мындай жардамдар дагы улантылат. Эч качан биздин шаардын тургундары, шаардын жашоочулары мындай кооптонбосо болот. Биз болгон аракетибизди кылып, мына силерге жардамдарды берип турабыз. Эң негизгиси ушу биздин ак халатча медиктерибиз дагы оорубасын, биздин ден соолугубуз үчүн алар үйүнө барбай, мына бүгүнкү күндө ушул эл үчүн кызматтарды кылып атышат. Укук коргоо кызматкерлерибиз, айрыкча мына милициялар үйлөрүнө барбай, бала чакасын көрбөй, мына түнү күнү биздин ден соолугубуз үчүн күрөшүп атат. Ушулардын баардыгына мына кызмат кылган мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге, укук коргоо кызматкерлерине, саламаттык сактоо кызматкерлерине биз ыраазычылык билдиребиз. Эми бул күндөр дагы өтөт. Кудай буюрса, бул күндөр дагы өтүп, элибиз бир жакшы жашап кала турган күндөр дагы алыс эмес деп ойлойбуз. Аман болоюн, дагы бир жолу сизге чоң ыраазычылык.